1 жыл алдын бош жаткан жер бүгүн 70 адамды жумуш орду менен камсыздаган чоң заводко айланып, жумуш кызуу жүрүүдө. Мында пластик эшик-терезелер Германия ыкмасында кураштырылат. Өткөн жуманын аягында Өзбекстандын тышкы соода сатыкты өнүктүрүү министри Жамшид Ходжаев жана бир катар өзбекстандык ишкерлер келип заводдун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул иштер өзбек-кыргыз кызматташуусунун негизинде эки тараптан тең колдоого алынган. Иш башталганына аз гана убакыт болгондугуна карабай, биздин товарлар базарда өз кардарларын таба алды. Себеби заводдон чыгарылган товар сапаттуу болот. Бир айда 1,5 миң товар өндүрүп чыгарууга жетишебиз. Керектүү каражаттардын бардыгы Өзбекстандан алынып, бул заводдо кураштырылат. Расмий ачылуу аземи 1 ай кийинкиге пландаштырылган. Ошондой болсо дагы учурда Ош, Бишкек шаарларында жана аймактарда имзо фабрикасынын сапаттуу пластик эшик-терезелери сатылууда. Какая помощь, какие там льготы, преференции. Эки өлкөнүн ортосундагы соода-сатык иштерин мындан ары да жакшыртуу максатында келгенбиз. Сапарыбыз байсалдуу болду десек да болот. Бир катар жаңы идеялар жаралды. Буюрса жаңы сунуштар болот. Ал эми буга чейин ачылган имзо сыяктуу заводдордун иштери азырынча жакшы жүрүп жатат. Аларга кандай жардам керек болсо, Өзбекстан тарап, президентибиз Шавкатбек Мирзиёев өзү да бул иштерди колдоого даяр. Двух республик. Бу жерде Өзбекстан тадбиркарлары tomonidan бу жерде тез Сапарыбыз жемиштүү болду. Имзо заводунун ишин көрүп, бизде да идеялар жаралууда. Буюрса жаңы долбоорлорду сунуштап, кыргызстандык дыйкандар менен иштешем деп турам. Биринчи кадамдарды деп ойлойман. Келечекте бул заводдон кир жуучу машина, сыналгылар дагы кураштырылып чыгарылат. Заводдун жетекчилиги бул иштер буюрса жай мезгили жолго коюлат дейт. Жылдыз Капарова, Самат Сайдаматов, жаңылыктар.